15 январга карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров өлкөдөгү бир катар окуяларга байланыштуу 15 январда Кабар мамлекеттик агенттигине кезектеги маегин берди. Жапаров бийликти күч менен басып алууга шектелип жаткан KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташев жана активист Телекмат Күрөңов базардагы ишкерлерди митингге үндөгөнүн билдирди. ККМге каршыбыз деп чыккан элдин ою таза, эптеп өз көйгөйүбүздү айтып чечип алалы деп ак ниеттери менен чыгышкан. Арасында мындай арам ойлуулардын бар экенин алар кайдан билсин? Биз да ККМге каршыбыз. Баланча базарда иштейм, түкүнчө базарда иштейм деп алардын арасына кирип алып, лидер боло калышып, максималдуу түрдө чогулгула дешип, эптеп эл массасын чогулту. Анан башаламандык уюштуруп, элдин арасынан 5-6 аркасынан атып же жардыруучу зат колдонуп бир нече киши өлүп кетсе, анан мына бийлик атты, бийлик өлтүрдү деп кыйкырып чыгабыз. Ошону менен жалпы эл көтөрүлүп кетет деген пландары да бар, деди ал. Өлкө башчысы Ташев менен Күрөңовдун арам ойлору ишке ашпайт деп белгилеп, азыркы тапта бийликти күч менен алмаштырууга эч кандай негиз жок. Андай негиз да бербейбиз деп кошумчалады. Президент саясатка жакындарын аралаштырбаганын айтып, өлкөнүн экономикасы өсүп жатат деген пикирин билдирди. Дагы эмне керек? Кимде ким башаламандык уюштурам деген максатта эл топтой турган болсо, жообу катуу болот. Көп эл топтоп алып, анан жанагындай артынан атып же жардыруу кылып, карапайым элдин арасынан бирөө жарымдын жабыр тарттырбай алдын алып, андай арам ойлуу лидерлердин сазайын колуна беребиз. Биз мурдагылардай аларды эркелетип отурбайбыз, деп эскертти. Ошондой эле Жапаров чек арадан мыйзамсыз өтүүгө шектелип жаткан депутат Эмил Жамгырчиев Өзбекстандык мыйзамдагы ууру Салимбай Байбачадан эки досту жок кылууну суранганын белгиледи. Бул боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын атайын кызматы иштеп жатканын айтты. Өлкө башчысы элдик курултайда Кемпирабадды коргоо комитети кайсы бир элчиликтен акча алган деп жаңылып айтып алганын белгилеп, сырткы күчтөр деп айткысы келгенин кошумчалады. Ал сөзүмө чапташып алып эле кайсы элчиликтен акча алдык деп жарга такай бериштин кереги жок. Кемпирабадчылар арасынан кимиси кайсы сырткы күчтөр менен дайыма жолугушуп жүргөнүн, канча акча алганын өздөрү жакшы эле билишет, жөн эле билмексен болуп атышат, деди ал. Садыр Жапаров Ала тоо аятына 1-январда эмнеге такталбаган туу илингенин ачыктап, андан трагедия издештин кереги жок деп белгиледи. Мэрияга мекенчил демөөрчүлөр тарабынан жасалып келген жаңы желекти илели деген сунуш болгон экен. Мэрия макул деп жаңы желекти көтөрүп коюптур деп түшүндүрдү ал. Бийликти күч менен басып алууга шектелип жаткан KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташев айыптоолорду четке какты. Ал өзүнүн дайынсыз болуп жатканын күч органдарынын аңдып жатканы менен түшүндүрдү. Акыркы 3-4 күндөн бери мага жана менин компанияма байма-бай каралуу, куру дооматтар тагылып жатат. Менден 100 000 сом талап кылышканы чын. Эгер жалган болсо чыгарышмак эмес. Телекмат Күрөңов менен болгон баарлашууну кыркып, кескилеп отуруп революция деңгээлине чыгарганга үлгүрүштү, деди ал. Өткөн аптада Ташев УКМКнын кызматкерлери аны коркутуп, акча талап кылганын айтып чыккан. Ал эми атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташев ишкер активист Телекмат Күрөңов менен төңкөрүш уюштурууну пландаганын билдирген. Кийин Күрөңовдун тарапташы кармалган. Клубдун сайтынын бөгөтү боюнча сот УКМК 3-чү тарап катары процесске катышат. Бүгүн Бишкектин административдик сотунда клубдун маданият министрлигине каршы берген доо арыздары боюнча баштапкы сот уктуруулары улантылды. Анда мекеменин басылманын сайтын бөгөттөө чечимин жокко чыгаруу маселеси каралды. Жыйында судья маданият министрлигинин процесске 3-чү тарап катары УКМКнын өкүлдөрүн тартуу жөнүндөгү өтүнмөсүн канааттандырды. Судья танапис жарыялап, отурум 31-январ күнү саат 16:00 уланмай болду. Коомдук транспортта тариф азырынча көтөрүлбөйт, үлгүрбөй калышты. Бишкекте коомдук транспорттун көтөрүлгөн тарифи кийинчерээк иштеп баштайт. Себеби жергиликтүү бийлик кышкы каникулдан улам токтомдун долбоорун бекитүү боюнча процедураларды бүтүргөнгө үлгүрбөй калган. Буга байланыштуу калаанын тургундары жана коноктору коомдук транспортта жаңы тариф иштеп баштаганча эски тариф менен каттап турат, деп билдирди мэрия. Жаңы тариф качан күчүнө кирет белгисиз. Ал боюнча автобус жана троллейбустарда жол кире накталай эмес төлөгөндө 17 сомду, ал эми накталай 20 сомду түзөт. Маршруткаларга 20 сом төлөп түшүүгө туура келет. Бүгүн 24 KG маалымат агенттигинде тинтүү жүрүп, басылманын жетекчилигин УКМКга суракка алып кетишти. Кактус медиа билдиргенде, УКМКнын сурагына басылманын башкы директору Асель Отурбаева, шеф-редакторлор Антон Лымария жана Махинур Ниязованы алып кетишти. Аларды коштоп адвокаттар Артем Иванов жана Нурбек Сыдыков жөнөп кетти. Тинтүүгө уруксат 1-май райондук соту тарабынан берилгени маалым. Калган кызматкерлер үйлөрүнө таркатылды деп жазды басылма. УКМКнын кызматкерлери редакциянын компьютердик техникалары менен документтерин
да алып кеткени кабарланды. Азаттык 24 kg'нин шеф редактору Махинур Ниязова редакциянын кеңсесиндеги тинтүү Украинадагы согуш тууралуу жарыяланган материалдардын бири боюнча козголгон кылмыш иши менен байланыштуу экенин айтып жаткан видеону таратты. Азырынча мындан башка белгилүү маалымат жок. Ал эми агенттиктин кеңсесине мөөр басылды. УКМК 24 kg согушту пропагандалоо беренеси боюнча кылмыш ишинин негизинде тинтүүгө алынганын билдирди. Атайын кызмат билдиргендей, тинтүү учурунда компьютерлер, ноутбуктар, электрондук маалымат сактоочу буюмдар, ошондой эле кылмыш иши үчүн маанилүү болгон башка буюм далилдер алынды. Азыркы тапта ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат деп кошумчалады УКМК. Жалал Абад облусундагы шаарлардын биринде ишкерлик менен алектенген жергиликтүү тургундун үйүн тоноп, аны буйрутма менен өлтүрүүнү пландаган 2 шектүү кармалды. Бул тууралуу 15 январда Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, шектүүлөр 13 январда Жалал Абад облусунда тургундун үйүнө кол салып, акча каражаттарын жана башка баалуу буюмдарды алып качууну пландашкан. ИИМдин кызматкерлерине тургунду буйрутма менен өлтүрүү пландалып жатканы тууралуу алдын ала маалымат келип түшкөн. Уюштуруучу кылмышка шерик катары өзүнүн тааныштарын, анын ичинде мурда соттолгондорду издеп, аларга ири өлчөмдөгү акчалай сыйлык берүүнү убада кылган. Ошондой эле ал акча жана алтын буюмдар сакталган жерлерди көрсөтүп, үйгө кирүү учурунда кандай аракеттерди көрүү керектигин түшүндүрүп берерин ишендирген деп айтылат билдирүүдө. Бул факт боюнча киши өлтүрүүгө даярдануу беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, 2 шектүү кармалды. Алардын бири 60 жаштагы кылмыштын уюштуруучусу, мурда соттолгон. Учурда иликтөө иштери уланууда. Чүй облусунда массалык башаламандыкка чакырык жасоого шектелип, TikToктун колдонуучусу кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Милициянын маалыматына ылайык, TikToктун Азамат аттуу колдонуучусу оппозиция жана жарандарга кайрылып, аларды азыркы бийликке каршы биригүүгө, митинг жана массалык башаламандыктарды жасоого чакырган. Массалык башаламандыктар жөнүндөгү бирене боюнча кылмыш иши козголду. Соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусуна ылайык, ААТ аттуу жарандын чакырыктарында башкаруучу бийликти кулатуунун лингвистикалык белгилери бар деп айтылат маалыматта. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тинтүү учурунда андан далил буюм катары уюлдук телефон жана ноутбук алынган. Укук коргоо органдары сот сүйүнгө чыгарган посттору үчүн жарандарды кармап, аларга кылмыш ишин козгогон учурлар көп эле кездешет. Алсак 2023-жылдын декабрында массалык башаламандыкка үндөгөн пост чыгарган делип Facebooктун колдонуучусу кармалган. Ага чейин 1 ай мурда ушундай эле айып менен дагы 2 киши кармалган. Сот сүйүндөгү посттор үчүн сот активист жана блогер Адилет Балтабайды массалык башаламандыкка чакырган деп күнөөлүү таап 5 жылга эркинен ажыраткан. Саламаттык сактоо министрлиги 3 жашар кыздын өлүмү боюнча ички иликтөө жүргүздү. Бул тууралуу 15 январда министрдин кеңешчиси Ринат Мавламбай уулу парламенттин социалдык саясат комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында кызга ийне сайган анестезиолог дарыгер кармакка алынып, Дентамакс стоматологиялык клиникасы жабылды. Шектүүгө карата медициналык же фармацевттик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен иш козголду. 13 адамдан турган комиссия медициналык академияда иликтөө жүргүздүк. Жыйынтыгын укук коргоо органдарына өткөрүп бердик. Текшерүүдөн кийин жеке менчик Дентамакс клиникасы жабылды. Кыздын ата-энеси биринчи жеке менчик клиникадан консультация алышкан. Окуя медициналык академиянын дарылоо мекемесинде болгон, деди ал. Жогорку кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы бул окуяда анестезиолог гана эмес, тиш доктор да жооп бериши керектигин белгиледи. Ошондой эле министрлик Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда 626 жеке менчик клиниканы текшергени айтылды. Лицензиясы жок иштеген 251 ишкерге 1,5 миллион сом айып салынып, 332 мекеме уруксат кагазын алганга чейин жабылды. Кыздын чарчап калганы тууралуу 21 декабрда белгилүү болгон. Анын жакындары окуяга дарыгерлерди күнөөлөп, иштин акыйкат тергелишин талап кылышууда. Милиция бул боюнча медициналык же фармацевттик кызматкерлер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен иши козголсо, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев ишти өз көзөмөлүнө алганын айткан. Азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстандык балбан кыздар Айсулуу Тыныбекова менен Айпери Медет кызы Хорватияда өткөн Загреб Open биринчи рейтингдик белдешинде алтын медаль жеңди. 62 килограммдык салмакта күч сынашкан Айсулуу Тыныбекова финалда америкалык балбаны 7-0 эсебинде утса, 76 килограммда беттеш өткөргөн Айпери Медет кызы кытайлык спортчуну жеңип биринчи орунга татыды. Мелдеш 10 январдан 14 январга чейин Хорватиянын Загреб шаарында өттү. Ага Кыргызстандын атынан Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы жана Нурзат Нуртаева катышты. Аларды
кураманын машыктыруучусу Нурбек Изабеков жетектеп барды. Ошондой эле Кыргызстандын кыздар курамасы 15-22 январь күндөрү Венгриянын Тата шаарында өтө турчу эл аралык окуу машыгуу жыйынына катышаары айтылды. 2023 жылы бириккен күрөш дүйнөсү Айсулуу Тыныбекованы кыз келиндер күрөшү боюнча 2023 жылдын мыкты балбаны деп тапкан. Ал эми Айпери Медет кызы буга чейин 2023 жылдын октябрында Кытайдын Ханчжоу шаарында өткөн Азия оюндарында алтын медаль уткан.